Allah Taala bizge tooba kılışka buyurgan. Egerde siz menen biz tooba kılbasak, je bolso moynumuzdu Allah'ın aldına düşürüp, ey Kuday günömdü geçir, men bardык günömdü moynuma aldım dep aytmayın, bul dünýede hiç bir ийгиликке жетпейбиz. Je bolboso pendelerin aldında dagı, Kudaydın aldında dagı hiç kaçan zolobo martababız көтөрүлбөйт. Antkeni Allah Taala zolobonun, martabanın, je bolboso bul dünýödөгү dagı zolobo martabanın, jana ahirette zolobo martabanın jolun bir gana toobaga koygun. Kaçan bizge tooba jolu açılsa, je bolboso siz menen biz жүрөгүбүздөн o Kuday geçir meni dep tili menen emес, balki жүрөк менен o Kuday meni geçir, men күнөөкөр пендеммин дегенде Allah Taala'nın периштелерине өзү мактанат экен. Allah, ушунча деңгээлде Allah Taala мактанат экен, айтат экен периштелерге, силер көрдүңөрбү? Карагыла, менин пендем менден кечирим сурады. Менин пендем кечирим сурап атат менден. Силер айтпадыңар беле? Бул күнөө кылат, киши өлтүрөт, ушундай бир чоң-чоң күнөөлөрдүн баарын кылып, жер жүзүндө менменсинип, даңдаңдап, же болбосо ушундай чоң бир текебер деңгээлде жүрөт деп айтпадыңар беле? Мына менин пендем кечирим сурады менден. Силер муну уккула, мен мунун күнөөсүн кечирдим деп айтат экен. Ошол себептен мунун даражасы ушундай, Allah Taala өзү мактанат тооба кылган пендесине. Allah Taala өзү сүйүнөт кайсы бир пендеси кечирим сураган болсо. Allah Taala айтат хадиси куддусиде, мен дейт, мен эгерде жер жүзүндөгү адамзаттын бардыгы тең, бардыгы күнөө кылбай калса, алардын арасынан кээ бирлерине күнөө кылдырам дейт. Карайсыз канча деңгээлде. Алла күнөө кылдырам, алар ошо күнөөсүнө өкүнөт, ошолордун күнөөсүн кечирем деп, дагы кайра кечирем дейт. Демек, бул ушунча деңгээлдеги нерсе экен, ал күнөө кыла бер деген сөз эмес экен, балки Allah Таалага бир пендеси о Кудай кечир дегени жагат деген сөз. Адамдардын жолдорунун жабылышы, же болсо мейли бакыт жолу болсун, мейли иш жолу болсун, мейли кайсы бир башка жолдордун жабылышы ошо сиз менен биздин күнөөбүз себептүү болот экен. Анткени улуу Куранда Allah Таала өзү айтат экен, силерге келген баардык кайгы-касиретиңер баардыгы тең силердин кылган күнөөңөр себептүү дейт. Же болсо Алла ачык айтып аткан, күнөөңөр себептүү, силер күнөө кылдыңар, мен жаптым деген сөз. Эми анын ачылышынын себеби бул күнөөсүнө тооба кылуу. Кудай кечир дей турган болсо, мен күнөөмдү мойнума алам деген болсо, Allah Таала ошо берип аткан сыноосун көтөрүп коет экен. Ата бала үчүн жооп бербейт, бала ата үчүн жооп бербейт. Бирок субханалла, ошолордун жашоосунда болуп аткан нерселерге жооп берет. Эгерде атанын чоң күнөө кыла турган болсо, ошонун себебинен дагы ырыскынын кемиши бар экен. Ошонун себебинен дагы ошолордун жашоосунун бузулушу себеби бар экен. Демек, ата болсоң, өзүңдүн балаңа жакшылык каалаган болсоң, негизи эле өзүңдүн балаңа жакшылык каалаштан мурда өзүңө жакшылык каалаган болсоң, анда тооба кылышың шарт экен. Же болбосо тооба кылыш шарт. Кээ бирөө айтышы мүмкүн, мен күнүнө тооба кылып атам десе, пайгамбарыбыз Азирет Алиден келген хадисте ушуну айтат. Мен дейт, Алланын элчиси дейт. Мен Алланын элчиси Мухаммадмын. Менин күнөөм кечирилген. Бирок мен болсо күнүнө 100 жолу тооба кылам деген. Же болсо пайгамбар өзү айтат экен, пайгамбардын күнөөсү кечирилген. Анын мындай айткан шариатта билесиңер, ушундай бир деңгээл бар. Пайгамбарлар ушундай бардык күнөөдөн таза болуп эсептелет. Алардын күнөө кылышы дагы, Алла сактасын, алар күнөө кылбайт, бирок күнөө кыла турган болсо дагы үммөттүн же адамзаттын пайдасы үчүн, эскертүү үчүн болот. Карабайсызбы канчалык деңгээлде экен. Демек, сиз менен биздин жашообузда болуп аткан көпчүлүк нерсенин баардыгы күнөөбүздү мойнубузга албагандан болот экен. Кээ бирлер арак ичип жүрөт. Күнөөнү мойнуна албайт, жок дейт, менден эмес дейт. Жок. Бирок арак ичүү ушунча деңгээлде күнөө, адамдын ыйманы бул жерден чыгып турат. Качан арак ичкенде анын ыйманы чыгып кетет, же болбосо ыйманы денесинен бөлүнүп турат. Бирөө зына кылып жүрөт, ойноштук кылып жүрөт. Айтат, жок, мен күнөө кылган жокмун. Бирок анын дагы ыйманы мындай, анын денесинен чыгып турат.
Кээ бирлер чагымчылдык кылып жүрөт. Бөкөнүн ортосун бузуп жүрөт. Айтат, "Жок, мен акыйкатты айтып жүрөм" дейт. Кээ бирлер бар, субханалла, ушунча деңгээлде адилетсиздик кылып жүрөт жер жүзүндө. Бирок айтып аткан, "Мен чындыкты орнотуп жүрөм" дейт. Күнөө катары сезбейт. Ошонун себебинен анын жашоосуна бала келип атканын өзү сезбей калды. Алла Таала болсо баарын көрүп туруучу, Алла угуучу, адилеттүү зат. Сиз менен биздин тооба кылышыбызды, сиз менен биздин күнөө кечириш, күнөөбүздүн субхана мойнуна алышыбызды Алла Таала буйруп дагы анан каалап да жатат. Урматтуу бүр туугандарым, ушул жерде отурушубуз баарыбыз имандыбыз, машалла. Баардыгыбыз мусулманбыз. Мусулман деген сөз бул Кудайдын буйруна баш ийдик деген сөз болот. Ким деген Кудайдын буйруна баш ийген болсо, чыныгы акыйкат мусулман болсо, анда күнүнө эртең менен тургандан кечке чейин, кечтен таңга чейин Алла күнөөмдү кечир деп турушу парз болот. Мусулман үчүн парз. Кээ бир адамдар процент берип, процент алып, ошонун мезгилде субханалла адамдардын буюмдарын бир нече сомго алып, аларды кайра кымбаттатып, жанагындай бир көптөгөн нерселерди адамдарды сыздатып, ыйлатып атканда бул күнөө болуп эсептелет. Кээ бирлер муну жумуш деп алган. Же болбосо субханалла ар кандай жакшы аттарды коюп, ошонун аркасынан адамдарды соруп байып, муну күнөө катары сезбей жүргөндөр бар. Болбосо процент берүү, процент алуу бул Кудай Таала менен тип-тике туруп, колуна бычак алып, же болбосо курал алып, курал жарак алып, найза алып, Алла, мен сени менен согушам дегенче ушунча бир күнөө экен. Бирок адамдар муну дагы болсо дагы деле муну бир оокат кылуу, жашоодогундай бир өнүгүүнүн жолу катары көрүп алган. Жок туугандар, качан гана сиз менен биз Кудайыбыздын, Алла Таалабыздын, ушундай бир эгебиздин, жаратуучубуздун буйруна кайтып, "О Кудай, сен буну күнөө деген экенсиң" деп, ошол күнөөдөн тыйылмайын, ошол нерсени моюнга алмайын, жашообуз оордогон оордой берет. Алымдар айтат, эмне үчүн ушул заманда мусулмандардын даражалары төмөндөп, алсыз болуп кетти десе, мусулмандар Алланын китеби, пайгамбардын сүннөтү менен жашабай калган себебинен дейт. Кудайдын буйруун аткарбай калдык. Кудайга каршы чыктык. Анга тескери иш кылып атабыз. Биз субханалла эртеден кечке жүрүп бир адамдын кемчилигин, анын айыбын издөө менен алектенип калдык. Бирок өзүбүздүн кемчилигибизди, айыбыбызды эч кандай жашырбай дагы, ал жөнүндө ойлонбой да калдык. Алымдар эмне үчүн ушуну айтат? Алланын китеби, пайгамбар сүннөтү менен жашабай калган себебинен биз мусулмандар жүрөктөрүбүз бирикпей калды. Алла Таала бизде иннамал муъмину ихватун, бардык момун мусулмандар бир тууган деп айткан. Бирок биз бир тууган болгон жокпуз азыр. Биз Алланын буйруна каршы чыгып, биз бири-бирибизди чукуп, аңдып атабыз. Алла Таала болсо бөлүнбөгүлө, аңдыбагыла, бири-бириңер соодаңарды бузбагыла деген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям болсо ушуну айтып атат. Момундар дейт, момундар бири-биринин аркасында кемчиликтерин чукубасын, бири-биринин соодасын бузбасын. Бири Кудайга түшүп койгон келинге, кызга түшүп Кудай түшүп кое турган болсо, анын ортосуна түшпөсүн, бузбасын аны. Алланын кулдары, силер бир туугансыңар деп пайгамбарыбыз айтып атат хадисте. Демек, ушунун баардыгы тең азыр жок болуп баратат. Күн өткөн сайын. Кимдин колунда бар болсо, ошол бийлик ээси болуп атат. Кимдин субханалла ушундай бир дос боло турган болсо, бир нерсе боло турган болсо, ошол үстөмдүк болгонго аракет кылат, бийлик ээсинен дос боло турган болсо, мунун баардыгы тең шариятыбызга, мусулманчылыкка, адамгерчиликке каршы бир душманчылык бул. Урматтуу бүр туугандар, эмне үчүн бул жерде айтып атам? Анткени көчө биз кичине эмеде сүнөп атканда ушундай суроолор келип атат, радиодон суроо келип атат. Көпчүлүк суроолордун баардыгы тең качанга чейин ушинче жашайбыз деген, кантип оңолобуз деген суроо келип атат. Кантип оңолобуз? Качан ушул жерде мына азыр ушул жерде толуп турган эркектер багамдат намазы менен куптан намазы мечитте окуганда биз оңолобуз. Качан ар бир үйдө бирден бала каары, аалым болгондо биз оңолобуз. Качан биздин кыздарыбыз Куранды жаттаганда, качан узун көйнөктөрдү кийгенде мына биз оңолобуз. Бул оңолуу деген нерсени биз деген жашоодо болуп кеткен жакшы үйлөр, жакшы машинелер, жакшы бир телефондор, жакшы бир дагы бир мындай бир адамдын бир Дубайга барып эс алып келишинен, Таиландка барып келишинен, дагы бир абалким Индонезия, абалким Турцияда жүргөнүнөн бул адамдын оңолуп кеткени болбойт ал.
анын керек болсо оңолушун алдын айтат. Эгерде ошол ушундай бир бай болсун дейт, акылдуу болсун, мансаптуу болсун, бийликтүү болсун дейт, сулуу болсун дейт. Бирок оң жакты көздөй түкүргөн болсо, ал оңолбоптур дейт. Ал барчаны оңолуптур. Оң жакка түкүрүп кое турган болсо дейт. Балким кээ бир убактарда биз аңдабайбыз, оңго солго түкүрө беребиз деген ушунча деңгээлде оң эмне экен, сол эмне экенин акылы жетпей аткан болсо, анын байлыгынын, бийлигинин, анын сулуулугунун кадыры канчалык деп айткан алымдар. Урматтуу уртугандар, ошол себептен биз ушундай бир заманда, ушундай бир убакытта жашап атабыз азыр. Адамзатка маалыматтын ушунча көп болгондугунан, кайсынысынан баштарыбыз билбей башыбыз айланып калды. Бирок бир маалымат бар. Ал маалыматка 1,5 миң жыл болду. Ким ошол 1,5 миң жылдык маалыматка жакшылап карап көрө турган болсо, анда туура жолду табат. Башы адашпайт, башы маң болуп, каянын баштарын билбей калбайт. Ал жерде баардыгы тең өз ордуна коюлган. Ал китеп Куран. Ал жол пайгамбардын жолу. Ал жерде айтылган 5 маал намаз оку деген, 6 маал намаз оку деген эмес. Ал жерде жылына 1 жол орозо карма деген, жылын бою орозо карма деген эмес. 1 жылда 1 жолу зекет бер деген, күнүгө бер деген эмес. Алла Таала өмүрүңдө 1 жолу ажылык кыл деген, дайым такай ажылык кыл деген эмес. Ар биринин өз убактысын койгон. Алла Таала мавкут жөн эмес, ушундай бир ар бир нерсени ордуна, ошонун ичинде өзүнө сыйынуун да өз убагына коюп койгон, денеңдин сыйынуусун, акчаңдын сыйынуусун өзүнө коюп койгон. Ал жерде аялдын аялдай орду бар, эркектин эркектей орду бар, баланын баладай орду бар, кошунанын кошунадай орду бар, достун достой орду бар туугандарым. Ошол орун коюлуп, чектелип, ченелип, бапталып, бааланып коюлган. Кимде ушул нерсеге көңүл бура турган болсо, ал сөз пайда табат. Мына азыр ушул отурасыздар. Эмне үчүн отурасыздар байкасаңыздар? Эски мурунку убакыттарга карагыла. Адамдар карагыла силер. Мурункуларды көргөнсүңөр, бизден мурункуларды. Алар кандай жашаган? Биз силерди көрдүк. Эми бизди башкалар көрүп унутпашыбыз керек. Анткени пайгамбар ушундай деген: "Силер менден айтылган бир сөздү жеткизгиле" дейт. Балки силерден кийинкилер дагы жакшыраак түшүнөт. Андан кийин жеткизсин. Анткени алар андан да жакшыраак түшүнөт деген. Же болбосо замандын талабына жараша ушундай көптөгөн пайгамбардын, Курандын, пайгамбардын айтканында көптөгөн ачылыштар боло берет экен кийин. Адамдар ошону так анык көрөт экен. Илгери бир молекула жөнүндө, атом жөнүндө айтылбаган болсо, аны заррачалык, чаңчалык бир деп койгон болсо, биз бул заманда атом бар экен, атомдун ядросу экен, аны ушундай бөлүп атат экенбиз. Мурунку заманда Вашшамс мындай жөн элеке күн деп койгон болсо, биз аны күндүн 1 миллиард 200 миң километр алыстап, 200 миллион километр алыстап тура турганын көрүп атат экенбиз. Анын нурун ушундай шоола деп кое турган болсо, мурунку замандагылар күндүн нуру деп койгон болсо, биз аны 8 секундта жерге келе турганын билдик азыркы заманда. Караңыздар, шамалдарды болсо, мурун Кудайдын эркеси деп коюшкан болсо, биз азыр шамалдын өз багыты бар экенин, ал багыт менен жүрөт экенин көрдүк. Шамалдын түрлөрү бар экенин көрдүк, субханалла. Мына ушунун баардыгы тең бул заманда жаша адамдар кийинкилер андан да жакшыраак түшүнүп кете берет деген сөз. Динибизди качан болсун, тууганым 2000 жыл өтсүн дагы. 2000 жыл өткөндөн кийин да ушуну бир молдо отурат, ушул эле сөздү айтып аткан болот. Анткени бизге эмне керек? Бизге адамкерчилик, бизге жакшы мындай мамиле, маанай, көңүл деген нерселердин баардыгын бир гана биздин ислам динибиз бере алат. Башка эч ким бере албайт турган. Биздин субханалла каадабыз, салтыбыз, биздин жашообуздун баардыгы тең кыргыз элиндики толугу менен дайыма ушул динибиз менен жуурушуп келген. Ошонун себебинен биз улуун ордун бергенбиз. Улуунун орду бар, төр. Субханалла, жаштын орду бар, иш. Ошол сени сүйлөгөндө да керек болсо, кары келсе ашка, жаш келсе ишке деп айтып койгон. Ошондой эле келиндин да орду бар, бизде кыздын да орду бар, субханалла. Келин канчалык деңгээлде кайненесине кызмат кыла турган болсо, жөн айтып коймос, кайнененин камырынан деген, кайнененин жакшылыгын ошо келинден кийин көрөсүңөр деп койгон, субханалла. Же болбосо ушундай сөздөрүбүз бар дагы, эмнеге алма шагынан алыс түшпөйт деген. Сен атасы кандай боло турган болсоң, балаң ошондой болуп калбасын, этият бол, оңол деген сөздөр биздин ата-бабабыз шариаттын деңгээлинде айтып келген. Эгерде биз ушул жолду карманбасак, ушул жолдон чыгбай турган болсок, анда белгисиз пайгамбарыбыз айткандай, белгисиз оорлар, белгисиз бир апааттар, асман жерден келген аламаттар келе берет. Алла Таала бизди мусулмандарды оңол кыла деген.
Капырлар жөнүндө сөз кылган жок. Аларды капырларды азабун азим чоң бир азапка калды деген алардын орду бар. Мен мусулман эмесмин дегендердин, капырмын дегендердин ордулары бар, бүттү. Аларга чындыкты керек болсо ата энесин тирилтип туруп оонун алдына алып келип кое турган болсоң, эмнекен алар айтат экен, жок дейт, биз ишенбейбиз дейт экен. Ата энесин мүрзөдөн тирилтип алып келсең да ишенбейт экен, ал капыр болгон сөзүн. Бирок биз мусулманбыз. Алла Таала Кур'анда я айюхаллазина амину эй иман келтирген мусулмандар, эй кыргыздар, эй казактар, мейли кайсы бир улут болсун мусулман болгон, ошолордун баарына кайрылып туруп я айюхаллазина амину эй иман келтиргендер, иман алгыла, имандуу болгула, берешем болгула, жакшылыкта жүргүлө, күнөө кылбагыла, өзүңөрдү азаптан сактагыла, үй бүлөңөрдү сактагыла, ошо иман болсун. Силердин улларыңызды сыйлагыла, аялдарды урматтагыла, аялдар өзүнүн күйөөсүнө баш ийсин деп койгон. Алла иман деген сөз ушунча иман деген сөздүн ушунча деңгээли бар. Алымдар ушундай айтат, кимдин иманы канчалык болсо, анын акыл деңгээли да ошончолук болот дейт. Иманы канчалык болсо, акыл деңгээли да ошондой болот. Эгерде бирөө, мен дайыма айта берем, 2 диплом алып, бирок энесин сөгүп атканды көрсөңөр, аны силер акылдуу дебегиле. Анын кээ бир убактарда, эсиңе келбейсиңби? Иманга келсең болот. Кой, мындай кылба десең, мен эмне ишиң бар десе, болду дейсиз. Акмактын дабасы сүкүт. Аны айтабыз да, акырын жылып кетебиз анжан. Эмне үчүн жылып кетебиз? Анткени биз мусулмандар керек болсо 2 дипломдуу болгон акмак менен сүйлөшпөй басып кетебиз. Ушундай. Алла иманды ар кандай жол менен берет. Бирөөнү оордуп туруп келет. Ооруйт, кыйналат. Ошентип жүрүп намаз окуп калат. Бирөө кедейчиликке түшөт. Кедейчиликте жүрүп, ошентип жүрүп келип иманга келип калат, намаз окуп калат. Бирөө өмүр бою ичет, алкаш болот. Ошентип жүрүп, анан бир күнү иманга келет. Бирөө өмүр бою түрмөдө жүрөт. Ошентип сыналып жүрүп келет. Бирөөнү Кудай Таала байлык берип туруп сынап алып келет. Бирөөнүн байлыгын алып коюп сынап келет. Бирөөнү өмүр бою кедей кылып сынайт. Ошентип сыноо менен келип, "О Кудай, мен сенин пендең экенин билет." Бирок бара турган жерибиз, урматтуу үртүгандарым, баарыбыздыкы бирөө гана. Мен бул жөнүндө айтканда дайым айтам. Анткени эгерде сени менен мен, сиз менен биз туугандарым өлүмдү унутуп калсак, анда биз имандан чыгып кетебиз. Анда адамдар өлө турганын билбегенде, же болбосо эскертүүчүлөр болбогондо, анда бул дүйнөсүндө азыр көчөдө бирөөнү баса калып 4 эркек бир аялды зороттоп атканын көрмөксүңөр. Оңой эле. Анткени качан адамдарда субханалла иман деген нерсе жок болуп кеткенде, өлүмдөн коркунуч болбосо, анда ошол жерде бала башталат. Ошону Алла Таала улам эмес көргөн. Куллу нафсин заиqatil maut, куллу нафсин заиqatil maut, куллу нафсин заиqatil maut. Ар бир жан, ар бир сулуу, ар бир жаш, ар бир кары, ар бир бай, ар бир кедей, ар бир акылдуу болгон жан акыр түрү куллу нафсин заиqatil maut. Өлүмдүн даамын татат. Жөн эле даамын татпайт, кандай эле мен ушундан сууну алып туруп, аз оозума суусун кандыргандай адам баласынын бардыгы тең ошондой өлүм келип туруп анын жанын чыгарат деген сөз. Адамдар ушул нерсени унутуп калбаш керек. Сиз менен биз мусулмандар унутуп калбаш керек. Мусулмандардын төмөндөшүнүн да бир себеби ушул экен. Мусулмандар өлүмдү унутуп калды. Бир аалымдан сурашты. Айтыңызчы, мурунку менен азыркы эмне айырмасы бар десе айткен, азыркыдар мурункулар дейт. Мурункулар эч нерсе топтогон эмес дейт. Дүнүйө, мал, мүлк. Алар билишкен дейт. Ал-мал вал банун фи зинати дуния. Бир гана малда бүт дүйнөңөр, кынтар, алтын, бүткүл жана казынаңардын бардыгы, бала бакырыңар, аялдарыңар, булар фи зинати дуния, бул дүйнөнүн гана зинаты, бир убактылуу гана мактаныч, убактылуу гана субхана берилген колдон турган нерсе, муктаждык деп билишкен. Ошон себептен аларды жашап, ошол нерсени колдонуп, садаканы берип, өзү үчүн дагы, өзгө үчүн жашап тургандан кийин оңой эле өлүп калышкан дейт. Ал өлгөндө оозунан келме чыгып өлгөн дейт. Бирок азыркы заманда адамдар дейт, ошол мал, мүлк, бала бакыра, аялдар муктаждыкты максат кылып алган себебинен ушунчалык ошолордон кутула албай, ошолордон мындай бир жүрөгүнөн бошото албай, ушул заманда өлгөндөн да коркушат дейт. Өлгөндө мурунку менен замандын эли менен азыркыныкы ушундай. Туугандарым, демек эмне кылат экенбиз? Унутпайлы. Канча жашаба, кандай жашаба, акыр түбү субханалла Кудай алдына барабыз.
Эч ким жооп бербей калбайт, унутпайлы. Бир дагы адам жооп бербей калбайт. Бардыгыбыздын ажалыбыз бар. Ажал ак. Келет ал. Эгер ошол мезгилде сени менен мен намазсыз болуп өлүп калсам кандай болот? Сени менен мен зикирсиз өлүп калсам кандай болот? Бир орозобуз жок өлүп калсак кандай болот? Бир жоктунда бир куплет деп коеюнчу, бир сүрөнү. Бир мында бир кичинекей бир Алхамдулиллахи Rabbil Alamin, Ар-Рахманир Рахим, Малик Яумиддин, Iyяка на'буду ва iyяка наста'ин, Ихдинас сиротал мустақим, сиротал лазина ан'амта алейхим, гайрил мағдуби алейхим валаддаллин деген 7 аяттан турган, 7 мында бир строчкадан турган бир Фатиханы жаттабай туруп өлүп кеткен болсоң, анда акыбал кандай болот? Эгерде бай болуп, зекет бербей өлүп кетсең кандай болот? Аллаху акбар, Кудайым сактасын. Эгер зына кылып атып, ойноштук кылып, ошол ойноштуктун үстүнө өлүп калсаң кандай болот? Арак ичип атып, арак ичип аткан акыбалда өлүп калсаң кандай болот? Өтө чоң бул суроо. Акылдуулар, Алла Таала ушуну акылдуулар дейт, акыл жүгүрчөт. Акылдуулар акыл жүгүрөт. Кудай Таала айвандан айымалап, сиз менен бизге Алла Таала акыл берген. Эгер ошол акылды иштетпесең, анда акылды бул дүйнөгө иштеттүү, бул муктаждык гана. Ал эми ахиретке о дүйнө бар экендигине жана ошол нерсе бар экен, ошонун эмгегине коротуу бул парз, максат болуп эсептелет. Эгерде кимдеги ушул максатты муктаждыкка айлантып, муктажды максатка айлантып алган болсо, андан жашоосу айвандыкындай болот. Алла Таала айтат, ушундай алар айвандан дагы төмөн дейт. Алла мен айткан жокмун муну. Алар айван дейт, акылын муктаждыкка иштетип, бирок максатка иштетпей койсо, эмне үчүн намазга жаттаганга кетирбей дейт акылын, ошол эле динин үйрөнгөнгө кетирбей атат, ошол эле канткенде бул үммөткө пайда келтирем деген ойлонбостон, ошондо өткөрүп турган болсо, бул акылды иштетпей. Анда ал айвандан дагы төмөн деп аткан Алла өзү айтат. Өзүңөрдү жана өз үй бүлөңөрдү алоолонуп күйүп турган азап болгон оттон сактагыла деген. Эй эркектер, эй шапкечендер, эй сакалчандар. Алла Таала силерди эркек кылып жаратты. Эгерде силер ошо эркек болгон акыбалыңарда өзүңөрдү дагы, өзгө болгон үй бүлөңөр дагы азаптан сактаганга аракет кылбасаңар, анда кыяматта Алланын алдында жашоо өтө оор болот. Жооп бериш оор болот, туугандар. Эй аялдар, Алла Таала силерди аял кылып жаратты. Силерди субханалла эркек үчүн, балдар үчүн медресе кылып жаратты. Эгерде силер күйөөлөрүңө итаат кылбасаңар, биздин шариятыбызда, каада салтыбызда акыбалда күйөөңөргө баш ийбесеңер, күйөөңөрдү канткенде тозоктон куткарып калам деген аракет кылбасаңар, аларга жакшы мамиле кылбасаңар, балдарыңар жөнүндө ойлонбосоңор, анда эртең кыямат күнү жооп бериш оор болуп калат. Туугандар, демек ушул нерсени айтайын дедим. Башын тобо менен баштадым, акырын ажал менен бүтүрүп атам. Эмне үчүн дегенде, тоба парз. Ошондой өлүмдү эстеп жүрүш дагы парз. Өлүм ак. Эртеңби бүгүнбү келет баарыбыздыкы. Эч ким калган эмес бул дүйнөдө. Карай турган болсоңор, силер менен биздин эң биринчи жаратылган адам атабыз 1000 жыл жашап бул дүйнөдөн өтүп кетти. Эгерде адам затын сурасаң, адам өттү. Аял затын сурасаң, обо Хава энебиз өттү бул дүйнөдөн. Ал дагы кара жердин астында. Эгерде падышаларды сурасаң, Сулайман деген падыша өтүп кетти. Андай падышачылык берилген эмес. Эгерде адамзат эң жакшысы дей турган болсоңор, Мухаммад алейхиссалам өтүп кетти бул дүйнөдөн. Эгерде адамдардын аркасынан элчигенге үлгү болгон, асмандагы жылдыз болгон Абакир, Абу Бакр өттү. Осман, Усман өттү. Али өттү. Субхана, Умар өттү бул дүйнөдөн. Алардын баары бул дүйнөдөн ташташты. Агылыскы сапарга кетишти. Бирок пайгамбарыбыз бир күнү мүрзөнүн жанына келип ушундай деди. Ассаламу алейкум. Аларга салам берди. Мүрзөгө барып салам берип атат экен. Аны айтып атат. Эй мүрзө эли. Силер бизден мурун кетип калдыңар. Силер бизден мурун жакшылыгыңар, жаманчылыгыңарды көрүп атасыңар. Иншалла, Кудай буйрса, биз силердин аркаңардан барабыз. Дегенде жанында турган сахаба айтып аткан, Алланын элчиси, о пайгамбарым, сиз бул тирүү адамдарга кайрылгандай кайрылып атасыз го десе, дейт, кара дейт. Кандай эле сен мени ушу кулагың менен угуп аткандай, булар дагы мени ошондой эле угуп атат деген. Аларды өлдү дебегиле дейт. Алар угуп атат. Ошондой эле бир күн болот, биз дагы жатабыз.
Ошондо биз да субханалла угабыз, үмүт кылабыз, кайгырабыз. Эгерде дейт, бу дүйнө өтүп кеткен адамдардан биринчи эмне каалайсың деп сураганда, ушул дүйнөгө, мына азыр сиз менен биз жашап аткан дүйнөгө кайра кайтарып койчу деп айтат экен. Мен ушунча көп жакшылык ишти кылам, мени кайтарып койчу дейт. 1 дакыйка, 1 мүнөт, bir кичинекей bir мүнөт мени, 1 саат болсун, кичине 1 мүнөт мени жиберип койчу я Алла. Бирок айтылат экен аларга, жок дейт, силерге мөөнөт берилген. Сага 70 жылдык өмүр бердим. Мен сага 80 жылдык өмүр бердим. Ошол өмүрүңдө эмне үчүн жакшылык кылган жоксуң? Эмне үчүн намаз окуган жоксуң? Эмне үчүн ушундай нерсе кылган? Эмне үчүн аялыңа жакшы мамиле кылган жоксуң? Эмне күйөөңө жакшы мамиле, эмне үчүн кошуңа жакшы мамиле кылган жоксуң? Ушунун баардыгы тең 1 мүнөттө адам акылына салынат. Тууганым, ошол себептен баардыгы сурайм ушеке азыр отурганыңыздар, тооба кылыңыздар. Биз да тооба кылалы. Алымдар айтат, тооба эмне үчүн кылынат дейт. Анткени себеп бизге парз болгон үчүн. Эгерде тооба кыла эле күнөө менен жүргөн болсок, мына ошол жерге күнөөнү дагы эле күнөө кылып туруп, дагы деле болсо күнөө экенин ойлонбой атканыңыздар болсо, экинчи кайтарып кылбаңыздар. Күнөө кылбагыла. Арак ичкен жүргөн болсоңуздар, бүгүндөн баштап токтоткула. Эгерде зына кылып аткан болсо, бүгүндөн баштап токтотсун. Эгер аялына зулумдук кылып аткан болсо, эгер аял күйөөсүнө зулумдук кылып аткан болсо, мына бүгүн тооба кылсын, токтотсун. Ким ата-энесин наразы кылып жүргөн болсо, тооба кылсын. Ким процент берип, процент алып жүргөн болсо, тооба кылсын. Анткени Алланын алдында кыямат күнү алар жинди акыбалында тирилишет. Ар бир процент берген, процент алган жинди акыбалында тирилет Алланын алдында. Ушундай болуп жүргөн болсо, тооба кылсын. Эгерде тооба намаз окуп жүргөндөр болсо, тообаңарды жаңырткыла. Анткени тообаны пайгамбарыбыз күнүгө айтат. Мен 100 жолу күнүгө тооба кылам дейт. Тообалар жаңырталды машалла. Анан качан ушундай бир эме кылганыңыздарда унутпагыла. Пайгамбар ушундай ким деген, о Аллахым, мени жана момун эркектерди, момун аялдарды, мусулман аялдарды, мусулман эркектердин күнөөсүн кечир деген болсо, ал адамдын да күнөөсү кечирилет. Жана ошол айтылган адамдардын да күнөөсү кечирилет дейт. Демек бири-бирибиздин күнөөбүздү Кудай Таала кечиришин тилеп, жакшы ниет кылалы. Ошо отурган баардыгыбыз тең жакшы ниет кылалы машалла. Алла көрүп турат бизди. Алла угуп турат. Ал баардыгын көрүүчү, таразага салуучу, андан башка таразага салуучу жок. Ал билет бизге эмне керек экен. Ошончо даражада берип атат. Ал билет бизде эмне кереги жок, ошончо даража алып коет. Ал билет бизге субханалла эмне беришибиз керек. Бирок биз акыл жүгүртпөйбүз. Ошонун себебинен кереги жок нерсеге жулунабыз. Керектүү нерседен качабыз. Биз акыл берген себебинен кыямат күнү сурайт. Мен сизге акыл бергем, ойлонбойт белең дейт. Ойлонолу машалла, ойлонолу, баарыбыз ойлонолу, ошо отурам, ойлонолу. Кудай күнөөбүздү кечиргенден болсун машалла. Кудай баарыбыздын күнөөбүздү кечирсин, баарыга шифа берсин, анан хидаят берсин. Хидаят берсин. Баарыга хидаят деген туура жол берсин. Ал эми исламдан өткөн туура жол жок. Алымдар айтат, бул дүйнөдөн бакыт издесе, эркек киши бакыт издесин, аял киши бакыт издесин, анда ислам динден издесин бакытты. Динден издегиле бактылуулукту. Кимден байлык издесе, динден издесин. Кимден шифа издесе, динден издесин. Кимден бул мухаббат издесе, мухаббат сүйүү издеген болсо, динден издесин. Мына ушунун ичинде баары камтылган. Башка жерден таппайт эч ким эч качан. Алымдар бирөөсү айтат, абайлагыла дейт. Абайлагыла дейт. Биз намаздан алган рахатты, динибизден алган рахатты дейт. Падышалар билип калса, бизден тартып алганга аракет кылат деген. Ушунча деңгээлде, ушунча динде рахат, диндин ичинде баардык нерсе камтылган. Эгер ушуга келсек, машалла, сөз бактылуу болобуз. Кээ айтышы мүмкүн, мен динде элем, мусулманмын да. Ооба. Мусулман, алхамдулилла мусулман. Эч ким мусулман эмес деп айта албайм мен. Ушта отурган баары мусулмансыздар. Биз да мусулманбыз деп жүрөбүз. Бирок кимде намаз окуган болсо, чоң күнөөкөр мусулман. Ким орозо тутпай жүргөн болсо, чоң күнөөкөр мусулман. Ким арак ичип жүргөн болсо, чоң күнөөкөр мусулман. Ким наша чегип жүргөн, чоң күнөөкөр мусулман. Ким кайсы аял киши ачынып жүргөн болсо, тырмактарын коюп жүргөн болсо, кирпиктерди коюп алган болсо, кимдир каштарын терип алган болсо, чоң күнөөкөр мусулман. Чоң күнөөкөр мусулман. Күйөөсүнө итаат кылбаган аял чоң күнөөкөр мусулман. Ата-энесин сыйлабаган чоң күнөөкөр мусулман. Улуун урматтабаган чоң күнөөкөр мусулман. Мусулмансың ооба, бирок күнөөкөрбүз.
Ошо себептен тооба кылалы, динибизге кайталы деген ушуреки ушул жаман нерселерди кылбайлы. Жакшылыкка умтулалы иншалла. Анткени биз бул дүйнөгө оңолуш үчүн келгенбиз. Мен дайыма айтам сизге. Эненин ичинде 9 ай жаткан баланы эгер кулагы өспөй кала турган болсо, бул дүйнөгө чыкканда эч ким кулак салып бере албайт. Эгер көзү көрбөй тирилген болсо, көзү көрбөй төрөлө турган болсо, ага эч ким көзүн көрсөтө албайт. Ошондой эле бул дүйнөгө келгенден кийин адам баласы оңолбосо, тиги дүйнөдө да оңолбой турган, жосаны оңой турган жайга апарат, тозокко апарат. Ошондой нерсе, эгер бул дүйнөдө адам оңолсо, андан оңолгон тазалардын жайына апарат. Бейиш тазалар үчүн субханалла. Бул дүйнө оңололу машалла. Аракет кылабызбы? Allah razı olsun. Subhanun hamdik. Aşallah anta astagfiruka ve atubu ileyk.